кантип типа блогер болуп калганымды айтайын сиздерге. Точно ушундай форматтагы видео тартып, эшиктен жумуш кылып келип апам экөөбүз үйдөн обедке отурганбыз. Кезде озвучка кылам деген деле ойдо жок болчу. Видеону тартып туруп эле музыканы киргизип, анан кийин TikTokко жүктөп койдум. Ошол менен TikTokко кирген жокмун, чыгып кетип эле эртеси күнү кирсем, мама жөргамыш го баягы. Ар жактагы элдер мен ойлобогон нерсенин баарын көрүп жиберишиптир. Жалаң эле кайненелер көргөн окшойт деп койдум. Акылдуулар го бүт эле кайненеңе отуруп чай куюп бербейсиңби, анан күлбөйсүңбү, бийлеп бербейсиңби, кайненеңен биринчи отуруп алдың, пиаланы туура эмес сунуп койдуң. Олор мурункуларын карасаңыздар көрөсүздөр, сиздер да өзүңүздөрдүн оюңуздарды айта кетиңиздер. Мен өзүм көп күлө берген адамдарга кирбейм, ошон үчүн элдерге настроениясы жоктой көрүндүм окшойт. Анан эмнеге келиндер деле ушинтип тепкилей бересиңер, ошол үйгө мындай кызмат кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп эле. Бар го жана жаны тынбаган келиндердин видеосун көргөндө мен да келиним сендей болсун деп, ага жараша кайнене ошондой болуш керек го дейм, Ошо достор, айтайын дегеним, видео тартканга мага окшоп аябай кызыксаңар, силер да ушинтип тартып көргүлө. Случайный видеодон мүмкүн кызыгып тартып кетесиңер. Менин видеолорума баа бере кеттиңиздер, кандай болуп атат? Эгер жагып жатса, каналыма катталып, колдоп кеттиңиздер, рухумду, духумду көтөрүп дегендей. Жөн эле маймылышка боло бербейин.